Мисалы, мен жақында Монголияға барып, Баян-Өлгий деген аймақта болып, ошол кыргыздарды каада салтын баардыгын иликтеп келдик. Мына жакында буйруса, жакында президенттери делегация келип кетпедиби? Ошол Баян-Өлгийде жашаган 2000ден ашык түтүн кыргыздар казак болуп, казакча паспорт алып, казакча окуп калган. Эми буйруса кыргыз мектеби ачыла турган болду. Буйруса аны жана Бейсен Булан деген өзү 2 жолу депутат болду 2 мөөнөттө. Ошол чуркап жүрүп, мен экөөбүз барып алып бияка келгенде да силер казак болуп баратасыңар. Кыргызча окутуш керек. Ой, мугалимдер бар, бизде мугалимдер иш таппай жүрөт, жиберебиз. Мына кыргыз мектебин ачыш керек. Паспортторун кыргызча кылыш керек. Акаевтан бери эле алар жазып келатышат. Бизди кыргыз кылганга жардам берсеңиздер. Ушул убакка чейин бийлик көңүл бурбай келген. Эми буйруса бүт кыргыздардын так саны чыгат да. Биз бул жолу менен 12 000 деп келдик. Котон кыргыздары бар. Анын жанында биз аяка жетише албай калдык. Кыргыздын ордунар жанында. Алардын ДНК-сын салыштырганда котон кыргыздардын баардыгы айдын биздин эл кыргыз болуп чыгып атат. Мына алардын уруулары ким? Мына иликтей турган нерселер көп. Ал эми Баян-Өлгүйдөгү кыргыздардын булар Керей казактын ичинде, Керей уруусунун ичинде жүрүшөт. Курман тобунда. Түбүн билишпей атат. Түбү мындан 500 жыл мурун ушу таластан кермен соода менен баратып, Токмамбет деген киши ошол жерде калып, казактардын арасында калып, казак кызына үйлөнүп, ошо менен калып калганда, Токмамбеттен тарайбыз дейт, түбүбүз кыргыз дейт, түбүбүз таластык дейт, калганын билбейт. Мына булардын түпкү тегинде иликтегенге биз киришип атабыз. Деги эле Монголиялык кыргыздар жөнүндө ушул китеп жазып берсеңиз деп суранып калышты аксакалдары. Эми баягы көбүнчө Санжарага басым кылып дейт да. Буюрса ишке ашат деп ойлоп турам. Азыр ошондой иликтөөлөр менен отурам.